Урматтуу Жылдыз Эсенбековна, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын президентинин сунушу. Кыргыз Республиканын Конституциясынын 70-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызмат ордуна дайындоого Шабданбеков Жумгалбек Кумаровичтин талапкерлиги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдууна алуу үчүн киргизем. Бул сунушту сунуш кылуу президенттин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлүнө жүктөйм. Урматтоо менен Садыр Жапаров. Бул сунушу эме депутаттарга баарыңарга таратылды маалымат объективкасы өмүр баяны боюнча. Кажети барбы буну окуп бергени? Же мүмкүн сразу эле кыскача. Значит, Шабданбеков Жумгалбек Кумарович 1970 жылы Нарын облусу Жумгал районунда Чек айылында төрөлгөн. Билими жогорку. 1991 жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин эконом факын бүткөн экен. 2022 жылдан бери генерал-майор. Эме эмгек иши ошо университетти бүткөндөн баштап биринчи иштегени бул Талас облусунда мамлекеттик салык инспекциясында иштептир. Инспектор, башкы инспектор болуп. 1994 жылдан баштап азыркы күнгө чейин ушул ар кандай жоопту улуттук мамлекет коопсуздук мамлекеттин комитетинде иштептир. Бул значит СГОдо, антитеррористический центр, контрразведкада, Р управление, АКС. 20 жылы октябрдан баштап азырга чейин, значит, УКМКнын төрагасынын орун-басары 9-чы службанын начальниги болуп иштеп келиптир. Вот 10 февральда быйыл президенттин жарлыгы менен улуттук коопсуздук комитетинин мамлекеттин комитетинин төрагасы болуп дайындалды. Эме Бүттүбү? Да. Процедурный. Суроо берүү үчүн сөз Маматов Жаныбек Жеңишбековичке берилет. Жок, бул процедурный беребиз. Суроо. Процедурный. Баяндамачыга айтайын дедим, билесиң. Бүттү баяндама. Болду. Баяндаманы неме кылайлы дедим, токтотуп эле коелу депчи. Сиздин сунушуңуз кандай болот атат ошондо? Баяндаманы токтотуп, добушка өтөлү дейсизби? Сунуш келип түштү, баяндаманы токтотуп, добушка өтөлү деп. Ким макул? Жок, программасын укпайт. Ну, эме чыгып атат да. Як баяндамасы? Аталапкем өзүнүн программасын укпайт. Биринчи Жаныбек Жеңишбековичтин сунушун процедурный сунуш берип атат да, биринчи түштү сунушу. Ошону добушка коелу. Баяндаманы да токтотсун деди. Добушка деген жок. Сиз Жаныбек Жеңишбекович тактасаңыз, кандай сунуш киргизип атасыз? Баяндаманы дагы токтотуп, добушка дагы өтөлү деп сунуштадым эле. Ошо толук айтсаңыз жакшы болмок да, азыр эме болуп келатат. Түшүнүксүз болуп Колго калды. салып көрүң, өтпөсө жок. Жаныбек Жеңишбековичтин сунушу добушка коюлат, добуш бериңиздер. Ким макул? Канча киши макул болду? Ким макул? Баары макул, каршы жок, сунуш өттү. Макулдашууну добушка коем. Добуш бериңиздер. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Бара берсеңиздер болот.